Момын мусулмандар, бүгін сабағыбызды улантабыз. Сіздер менен бүгүнкү тема кайсыл күндөрү орозо кармоого болбойт. Жана ошондой эле жума күндөрү атайын ошо күнгө белгилеп орозо кармаса болобу деген суроого жооп берүү менен бирге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын адеп ахлагы, жалпы эле адеп ахлак туурасында дагы сөз кылабыз. Жана ошондой эле сиздерден келген суроолорго дагы жооп берүү менен бирге. Алла Таала орозону адамзатка, момун мусулманга парз кылуусунун хикматында дагы чоң маалыматтар бар экендиги маалым. Адам ата бейиште жайгаштырылып, ооне менен кошу ошол жерде жашоо мүмкүнчүлүгүн алгандан кийин иблис, шайтан аларды азгырып, жебеш керек болгон буудай дарагын алар колуктусу менен чогуу жеп алып, Алланын буйругуна баш ийбегендиги себеп болуп, жер бетине түшүрүлгөн болчу. Мына ошол күндөн тартып, ошол учур, ошол мезгилден тартып, адам атага дагы орозо буйрулгандыгы, орозо парз болгондугу маалым. Мурдагы диндерде дагы андыктан орозо бар экендиги белгилүү. Ислам дини дагы мурдагы диндердин баарын жолун жыйынтыктоочу катары орозонун парз экендигин Кур'ан-ы Карим аркылуу бизге баяндалып атат. Орозо эң биринчи албетте мүмкүнчүлүгү бар адамга парз экендигин билебиз. Айтайлы, жакын учурларда, жакын күндөрдө орозо айт мезгили болот. Алла насип кылса, ошол орозо айт күндөрдө өткөрөбүз. Орозо айт күнү, орозо айттын биринчи күнү орозо кармоо шарият негизинде тыюу салынган. Эмне үчүн дегенде Алла Таала ал күндү майрам деп бизге билдирип атат. Ал күндө Алла Таала момун мусулмандын маанайын майрам деген маанайга бурууну бизге айтып атат. Андан башка Курбан айттын дагы биринчи күнүнөн 4-күнүнө күнүнө чейинки күндөрдү Курбан айт майрамы дейбиз. Мына ошол күндөрү дагы орозо кармоо шарият негизинде туура эмес болуп эсептелет, жана тыюу салынат деп айтабыз. Ошондой эле үзүрлүү мезгилдерди дайым айтабыз. Үзүрлүү мезгилдердин ичинде оорулуу болосузбу, сапарга чыгасызбы, жана башка мезгилдерде орозо кармоо кыйынчылыкка тургандыгы үчүн Алла Таала ал мезгилдерде ошол жеңилдик катары шарият негизинде уруксат берилген орозо кармабаганга. Кийинки учурларда сөзсүз карызын кармап бериш керек болот, айт күндөрдөн сырткары башка күндөрдө. Эгерде кимде ким орозо кармаганга такыр мүмкүнчүлүгү жетпесе, чектүү болуп калса, ошол кармаганга болбойт деген жаш себеп болсо, жаш улгайып калган болсо, бир күн үчүн фидиясы берилет шарият негизинде. Фидиясы дегенде эмне? Айтайлы, бүгүнкү күнү фитр садака канчанан болду? Буудайдан бир адам үчүн фитр садака 30 сомго туура келет. Арпадан бериле турган болсо 48 сомго туура келет. Ундан берилсе 35 сомдон туура келет. Ал эми кымбатыраак берейли, көбүрөөк берейли деген болсо, бир адам тандаса, мейизден эсептелет. Мейизден 1 килограмм 600 грамм эсептелгенде 368 сом болуш керек. Ошондой фитр садаканын бере турган өлчөмү. Ал эми эң кымбатынан берейин деген тилек болсо, бул хурманан берилет. Хурманан бир адам башына 380 сомдон бериш керек. Шариатта буйрулат, ошол мүмкүн болсо кымбатыраактан эсептеп фидия берсе болот дейт. Бир
адамдын орозо фитрин берип башка бирөөгө ошол такыр тута албагандыгы негиз болгондугу үчүн фидиясын берип турса ошол сооп алууга себеп болот да. Же кимдир бирөө оорулуу, ошол оору такыр орозо кармаганга мүмкүнчүлүк бербейт. Сакаюу мүмкүнчүлүгү өтө аз. Натыйжада ал адам дагы фидиясын берип туруш керек. Бир кедей кембагалды бир күндүк тамагын, азыгын берип туруш керек. Бул жогорудагы айтылган фитр садаканын акчасы өлчөмүндө берип турат. Андан көбүрөөк берсе дагы, мүмкүн болсо кымбатыраактан берип турганда жакшы. Биздин Ханафи мазхаб укугунда эгерде орозо кармай албай, казаларынын ордун жаба албай, казаларын толуктай албай өтүп кетүү коркунучу болгон болсо, керез таштап кетиш керек. Насаат кылып, керез кылып, балдарына таштап кетсе, анын мүлкүнүн эсебинен, анын байлыгынын эсебинен ошо фидиясын берип туруш керек болот да. Көрдүңүзбү? Шариатта эч болбосо ошол кармай албаса, акчалай жардам берип муктаждарга, акчалай кайрымдуулук көрсөтүп, орозонун соопторуна шерик болуп турса болот да. Мына ифтар күндөрүн өткөрүп атабыз. Ифтар күндөрүндө дагы орозо кармай албаса деле элге ифтар берип, батасын алып, жакшылыкка себеп болсо болот да. Бул дагы албетте шариаттын көрсөткөн эрежелеринен болуп эсептелет. Андан кийин эгерде кимдир бирөө жалаң жумага утурлап, жума күнү орозо кармайм деген дагы дурус болуп эсептелбейт. Бүгүнкү сурообузда ушул коюлган эле, эгерде бирөө жума күнгө, такай жума күнгө орозо кармайм дегенде шариатта макрух катары сыпатталат. Эгерде каза намазы же назир каза орозосу дейли, же назир орозо, аталган орозо ошол күнгө туш келип калса гана кармап койсо эч кандай, ошол күнү жумага туш келсе албетте болот, уруксат болот. Бирок атайлап ар жума орозо кармайын деп ниет кылганы дурус болбой калат. Эмне үчүн дегенде, мунун да хикматы албетте жуманы Алла Таала ошол жума намаз бар ал жума күнү. Бүт айланадан момундар, мусулмандар мечитке келип, чоң мечиттерде жума окулуп, ошо жыйыла турган күн, жыйылып ибадат кыла турган күн болуп эсептелет. Ал учур майрам болуп эсептелет. Жума момун мусулмандын ошо жума намазын окуп, майрамдап, маанайын бийик көтөрүп тура турган күндүн да урматы болуп эсептелет. Ошондон ал күнгө орозону такай ошо күнгө орозо кармайм деп жүргөнү дагы дурус болуп эсептелбейт деп айтабыз. Эң урматтуу агайын туугандар, орозо бизге ошол эле учурда адеп ахлакты калыптандырууга чоң өбөлгө болуш керек да. Айрыкча чынчылдыкты калыптандырган улуу касиети бар орозонун. Эгер Аллах менен байланышка ишенип турсаңыз, Аллах мени көрүп турат десеңиз, Аллах Тааланын периштелери мени көрүп турат десеңиз, албетте бул сиздин чынчылдыгыңыз. Аллах үчүн орозо кармагандыгыңыздын соону түздөн түз Аллах өзү берет сизге. Аллахнын убадасы мына ушундай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бизге ушу чынчылдыкты осуят кылып таштап кеткен да. Дайым чынчыл болууну осуят кылып таштап кеткен. Орозо мына ушул чынчыл болууну калыптандыра турган эң жакшы сабак, эң жакшы устат болуп эсептелет да. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздын орозо кармоосунун хикматтарында ушул ар бир инсандын адеп ахлагы, ички жакшы туйгу сезимдерин жакшыртууга мүмкүнчүлүк берген осуяттарындагы билүүгө болот да. Пайгамбарыбызды пайгамбар болгонго чейин эле Мухаммадун амин деп сыпатталган, ишенимдүү Мухаммад деп сыпатталган. Душманы дагы аны жалган айтпайт деп билген. Өзү пайгамбарлык жарыялагандан кийин Курайш уруусунан бир сыноо катары Курайш жамааты, Курайш уруусу топтолуп, ошолорго мындай кайрылуу жасайт. Эй элдер дейт. Мен мынау чокунун артында, мынау дөөнүн артында душмандар келатат десем, ишенесиңерби дейт. Курайш уруусундагы элдер эмне деди? Ишенебиз деди. Алардын ичинде исламга моюн сунбаган, пайгамбарыбыздын пайгамбарыга ыйман келтирбегендер да бар эле бир топ. Бирок
Muhammed aleyhisselamдын эмнесиге ишендилар? Инсандык чынчылдык касиетиге дайым ишенчү. Алар айтты, сенин жакшылыгыңды билебиз, сен жакшы адам экендигиңди билебиз. Бирок сен алып келгендиңге ишенбейбиз дегенге чейин айтышты. Сен чакырган нерселерге иманга келбейбиз деп айтканга жетишти алар. Мына ушул нерсе пайгамбарыбыз өтө капа кылды да. Эгерде инсандын өзүнүн чынчылдыгына ишенсеңиз, анын эч жалган айтпаган тууралыгына ишенсеңиз, ал алып келген динге дагы, ал айткан акыйкаттарга дагы ишениңиз деген маселе турат да бул жерде. Инсан сөзсүз бир ишеним менен жашаш керек. Сөзсүз өзүнүн бир акыйкат багыты, акыйкатка болгон умтулуусу болуш керек. Динибиз мына ушул Аллага болгон иман, Аллахка болгон ишеним инсанды чынчылдыкка үндөй тургандыгын айтат да. Чынчылдык болгон жерде гана береке болот. Чынчылдык болбогон жерде дайыма ынтымак бузулат. Чынчылдык болбогон жерде биримдик болбойт. Чынчылдык болбогон жерде инсандардын эртеңки келечегинен сөз кылууга болбойт. Себеби бүт нерселер туура эмес нерсеге, чынчыл болбогон нерсеге түзөлгөндүгү үчүн да. Ошондуктан урматтуу агайын туугандар, орозо биздин чынчылдык касиетибизди дагы өнүктүрүүгө, өстүрүүгө, чоң өбөлгө экендигин айтсак болот да. Эми келели инсандын адам катары тарбияланып, адам катары адеп ахлактуу болуусуна дагы чоң өбөлгө сабак болгон албетте орозо болуп эсептелет. Аяты каримада Алла Таала буйрат, инсан алсыз жаратылган дейт. Орозо биздин ошол алсыз экендигибизди, орозо бизди муктаж экендигибизди сездирген бир ибадат болуп эсептелет да. Бизди Алла Таала рызкысынан бир аз бууп койду. Биз өзүбүздүн муктаж экендигибизди жана ошонун натыйжасында биз текеберлик деген сыпаттан узак болууга орозонун касиети менен баратабыз да. Текеберлик деген сыпат инсанга жакпаган сыпат экендиги, текеберлик деген сыпат шайтандын сыпат экендигин үйрөткөн күндөр дагы мына ошо орозодо калыптанат экен да. Инсан бир инсан кыйкырса үнү асманды жарбайт, төбөсү көккө жетпейт. Же буту тээп жердин астына казып кирип кете албайт. Инсан Алла Тааланын ошол жараткан жеринин гана аймагында жашаган, Алла Таала уруксат берген чек ченем менен гана жашаган, мүмкүнчүлүккө ээ болгон бир пенде экендигин ошол орозо хикматтары аркылуу үйрөнсө болот экен да. Эми ошондой эле орозо адептүүлүккө бизди көп үйрөтөт дейбиз. Адептүүлүк дегенди эмнени түшүнөбүз? Шариятыбызда тадрис, ta'dib деген терминдер бар. Тадрис, ta'lim, ta'dib деп да айтсак болот. Тадрис деген эмне? Окутуу. Окутууну шариятыбыз, динибиз буйруп атат. Сөзсүз бир окутууну бизге буйрат, окутуу жакшы нерсе дейт. Таалим алуу жакшы нерсе дейт. Үйрөнүү жакшы нерсе. Бирок окутуу, окуу, үйрөнүү, үйрөтүү бардыгы бир маалымат топтоого багытталып атат. Эми ушулардын ичинен ta'dib деген адепке келүү болбосо, мына ушулардын ичинен адепке келүү болбосо, бул көп окугандан, көп үйрөнгөндүн берекети болбойт да. Кудум эле иманга келип туруп, бирок амал кылбаган сыяктуу да. Көп билип туруп, бирок адепке келбесе, адептүүлүк калыптанбаса инсанда, анын алган билими, таасири албетте болушу кыйын да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын улуулугу ошол адептүүлүгүндө эле. Ал эмне айтса, өзү да ошону аткаруучу эле. Эмнени буйурса, өзү ошону биринчи аткаруучу эле. Айша радиаллаху анха, Алла Таала ал кишине разы болсун, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва салламдын адеби, ахлагы туурасында анын ахлагы Курандын далили өзү дейт да.
Дал эле өзү дейт. Ал эмнени буйурса өзү үлгеле. Исламдын диннин жайылуусунда анын жүрүм туруму, адеби ахлагы өтө чоң бир таасирге ээ болду да. Бүгүнкү күнү дагы биздин коомчулукта мына ушул муктаждык албетте бар десек болот. Бүгүнкү күнү маалыматсыздыкты жашаганыбыз жок. Бүгүнкү күнү кабар жетпегендиктен кыйынчылыгы жашаганыбыз жок. Бүгүнкү күнү туура маалыматтарды, туура таанып билүүнү билип туруп, бирок ошого амал кыла албаган кыйынчылык бар. Ошол адептүү болууну максат кылбаган көйгөйлөр бар деп айтсак болот да. Орозо, мына ошо орозо ушулардын бүт инсандын ушундай касиеттерин тартипке сала турган, ушундай касиеттерин үйрөтө турган бул орозо экен да, урматтуу агайын туугандар. Эми ошондой эле урматтуу агайын туугандар, орозодо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дайыма ошол шайтандан качууга, жиндерден оолак болууга себеп болгон дагы орозо аркылуу бизге ошондой себеп экендигин бизге осуятташтаган да. Эмне үчүн? Себеби дегенде биз орозо кармоо менен биз өзүбүздү ошол периште сыпат болуп, жалаң Аллахка гана зикир кылып, Аллахка гана жакынып, нафси кызыкчылыктар, инсандык кызыкчылыктар бизден узак болуп, ушу Аллага карай багыт алган бир касиет өнүккөндүктөн бул орозо бизге ошол шайтан, жиндерден узак боло турган бир жолду үйрөткөнгө бизди салат деп айтсак болот экен да, урматтуу агайын туугандар. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сураган, эмне деп сурады? Бир момун коркоок болобу десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жооп берип атат. Албетте коркоок болот дейт. Экинчи суроо, бир момун сараң болобу дейт. Албетте сараң болушу мүмкүн дейт момун. Момун колунда баарын бергиси келбейт, сараң болот. Бир момун жалганчы болобу, калпычы болобу дегенде пайгамбарыбыз кесе жооп берип атат. Момун калпычы болбойт дейт. Калпычы жалган айткан момун болбойт, жалганчы момун болбойт, момун жалганчы болбойт дейт да. Бири-бирине кескин түрдө карама-каршы айтылып атат да, карама-каршы айтып атат. Ошондуктан, урматтуу агайын туугандар, келиңиздер, орозодо биз өзүбүздү көп жакшы сапаттарыбызды калыптандырып алууга бир себеп деп билейли. Ар бир инсанда Алла Таалам жараткан ушу жакшы касиеттери бар. Орозо ошол жакшы касиеттерди, жакшы мүнөздү, жакшы адеп ахлакты өстүрүп, өнүктүрүүгө себеп болот экен да. Ошондо биз орозо кармадык дей алабыз. Мамилебиз менен, тилибиз менен, кыймыл аракетибиз менен адеп ахлагыбыз көрүнүп турса, ошондо орозо бүт бизге, денебизге сиңип атат, бизди тарбияга үндөп атат жана анын таасири бизде көрүнүп атат деп айтабыз да. Ар бириңиздерге Алла Таалам жакшылыктарды насип кылсын, туткан орозолорубуз кабыл болсун, ар кандай кырсык апааттардан Кудай Таалам өзү сактаган болсун. Кайрадан кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.